коюшу мүмкүн экен, ошого кандай карайсыз депчи. Сен Кытай башчысына барыпчы Кыргызга ушундай ааламдык орду бар экенин, Кыргыз ушу 21-кылымда адамзатты куткарарын могу сөздөрдү кыскараак сөз менен түшүндүрүп берсең, Кыргызды көтөрүп алат Кытайдын башчысы. Эмнеге дегенде мына ааламдык дастан Манаста энергия бар экенин, Манас дастанында энергия бар экенин билип, жана миңдеген Манасчысын коюп ошонун энергиясын иштетип аткан Кыргызды жөн эле тиге Кытай Кыргызды жөн эле таанып алат. Булар болсо анан баары анан бекер келген жокпуз, анан $100 миллион сурай келдик деп атпай күлкүнү келтирипчи. Не болуп калыптыр ал кагаз акчаңы башына куюп салбайсыңбы? Мына биз экология аркылуу экономикасын басып таштайбыз деген го. Американы эскерттик, орус тилде де пресс-конференция бергенбиз. Америка согушту кыйратын токтотуп туруп табият үчүн күрөшүш керек. Табиятты сактап калуу ааламдан так берилет. Болбосо Америка кыйрап түшөт деп, мына ушул болуп атат азыр. Анысы кандай да Кытайга да шарт окуйм менчи. Жөн эле мындай эле, кадимкидей эле, маңдай тескей отуруп эле. Жөн эле жанагы журналисттердин көзүнчө эле, уялбай этпей эле. Анткени башка бир доор келгенин түшүндүрүп берсең эле, о дейт, туп-туура дейт да. Адамда бир аң сезими бийикке өсүш керек экен түшүндүрсөң, туп-туура дейт. Анткени азыр дин жардам бербеди, саясат жардам бербеди, каражат жардам бербеди, эчтеке жардам бербей калды. Бир этапка өткөндө анын баары жокко чыгып, кагаз мыйзамы жардам бербей калды азыр. Кыргыздын азыр эң жаман жери ошо кагаз мыйзамына такалып атканда болуп атат да. Бул болчу нерсе. Азыркы президент бул Атамбаевди эле көрөм менчи, азыркы президенттин өзүнүн энергиясын көргөн жокмун. Анткени ошол киши аркылуу келген. Азыркы президентке караганда Атамбаевдин энергиясы бар. Ал кайтпас, бурулуш жасаган адам болгон. Энергиясына карагыласың. Ушуну мындай эсиңерден чыгарбагыла. Аны эмне ааламдан бурулуп келген жок да мен сыяктуу. Ал бирөө жөлөп таяп келип койду. Мына